Кыялкыш, Кыргызстан, келсин! 5 октябрда Бишкектеги Ала Тоо аянтында орун алган башаламандыкта жүздөгөн адам жаракат алып, 1 адам каза болду. Жаракат алгандардын арасында Уларбек Нурлан уулу жана Талант Бейшеев аттуу жарандар бар. Кармандарыбыз көзүнө желим ок тийип, экөө бирден көзүнөн ажырап калышты. Биз учурда ооруканада жатканалардан кабар алып кайттык. Бул материал энелердин ые, жигиттердин күйгөндөн айткан курч сөздөрү менен коштолду. Кармандарыбыз ошол кырсык болгон күндү минтип эстешти. Дос балдарым болуп бардык. Saat 14 çaması oldu keçke mal. Как раз мен барган малда эле эл дүркүрөп эле ак үйдү көздөй басты. Не oldu? Түшүнбөй калдым да. Жүр. Шаңдасың да. Элим бар, шаң чөкөт. Деле турганбыз. Ак үйдүн алдына келгенде биринчи ок бияка тийди, резина. Мынтип эле мен бирөө таш менен чокту, кин чокту деп турсам эле дос балам алып эле. Булар атып атат, резина менен атып атат. Качтык. Качып эле ошо аркы площадь жактан курчап турдук. Мен башында корку сезимдер болду. Даң дегенде. Эл да көрүнө элек да. Деп качып келе эл чачырагандан көчө болуп ар кайсы жерге топтолуп калышты элдер. Солдаттар чыгып эле. Иним бүгүн чыгып калыптыр. Иним калбай калган. Аз кан чыгып атат. Анан байкасам элдер кача баштады. Туугандар. Айдадым алдыга. Качпагыла туугандар, качпагыла. Эгерде бүгүнкү күндөн же эртең болобу, бир жума, бир ай болобу кетип калсак, бул соромой биздин каныбызды ичет. Итак ичип мен элимди тинчитип бүттү го, дүйнөгө батырды го. Аягында мага калпак кийишти. Байке муну кийип алышка жарашат экен дейт. Калпакты көрүп, конечно. Кийдим. Ошондо балдар кийишти. Желек кармап жүрдүм. Айдагыла качпагыла до конца. Уже гранаталар тийистен жарылып атат. Уже көңүл бурбай калганбыз. Жана дүмүшкөн уже жутуп атабыз. Ал деле көндүк. Барьер болуп калды. Спецназдар сабаттык бир чире кийдик бизде бронежилеттерди. Анан уже байкуш балдарды сабатканан алдык да. Өлтүрүп коесуңар болду. Биздики болду. Деген канжалап калганбыз. Дос балам экөөбүз үйгө барып тамак ичип келебиз деп. Үйгө бардык. Үйгө эле шаң сук ичип эле кайра келгенбиз. Анда уже биз тиги филармон жакка түшүп болдук. Саат канча болду эле? Саат уже где-то 12 менен. Ал жактан кичине барсам уже балдар даярданып атыштыр. Такшы эле болду эле. Ошентип мен курс менен жашынып барат эле. Ошо балдар ырыткандан ата башташты ошо напролом. Бетке эле ата башташты. Элдер качканда мен да түшүнбөй калып, мени көрүп калыптыр, байкап турупту бирөө. Филармониянын жанында болуп атабы? Жок, бер жак филармония кичине жетпей караңгы жерде болуп аткан. Анан баягы эл качып атканда мен да шок кармап тура калсам, под прицелом окажется. Көзгө пыл тийгенде эле жерге тартты. Жерге жатып эле Кудайым менен сүйлөштүм бир эле. Ошону эле эстейт экенсиң, Алла Таалам. Кудай. Деп эле эметсем кетип баратканыман кой деп. Өзүмдү чогулттум да, көзүмдү кармадым, туруп алып. Акырын курстун арасы менен чыктым. Жарык жерге, подземка жакка жарыкка чыкканда балдар көрүп калды. Дос, эмне болду? Колуң алсаң дейт, алсаң көзүм эметип калыптыр. Больницага деп. Ошол бияка алып келди. Жакшы. Скорый жок дейт, бүт интернет. Эртеси мен отурсам бирөөлөр тяжелый бирөө алып келгенбиз деп. Менин балам айтып атыптыр да, 11 немесин жазып алганбыз. Машинанын баары ичи кан дейт. Повязкасы бүт кан, тяжелый болчу, балам болуптур деп кетти. Билбейм биздин бала ошондой. Менин балам экен да. Түнү жеткизди. Бүт өчүк дейт, бүт өчүк. Интернет өчүк, скорый жок, эчтеке жок, машина жок, балам жатыптыр. Насчет интернета ма? Өчүк салдыдан скорыйлар чакырган анда эмне өчүрөт? Ушундой эле болду. Тийгенде агып калды. Мен иши кыйкырып жүргөм дагы. Агып ичинде шарик кирип кетти, шарик ойноп жүрдү. Шарик алып чыкпады. Операция кылып алып чыгышты. Шарик момундай шарик ичинде ойноп жүрдү. Бул көзү жарабай калды, берки көз. Аркы көзү эме башына доо кетпесе экен деп жакшылап карап атат, сактап калалы деп башына, көзүнө элестет ичинде ойноп жүрө берсе бүт бычыратып салыптыр. Врач аябай жакшы врач, ишин баарын жакшылап тазаладым, көпкө тазаладым деп атат. Врач кандай? Октун көзү. Момундай. Өзүнүн бар болчу. Толук резиновый шарик. Прикольчик. Каттуу жана каттуу кара эмелер болот го, резина эмес, каттуу тмелечти. Аябай. Каттуу тмеле мындай. Ошондой мен ачтырган учуп келген неме жумшак жерге жөн эле кирип кетти да.
азыр балам вообще эч мен булуп алып биринчи күнү экинчи күнү ачып эми өзүм элементарный могу чекеге аткандарды көрүп атасызбы? Телефондо бар. Оюп кеткени. оюп кеткен. А бул Ошо көзгө тийди. жаңы оюп муну жумшак жерине попал Я ичине. надеялся, что у меня глаз есть там, но оказывается, жанаганы көргөндөн кийин надежда жок. Ичиңизге да тийген окушундайбы? Бияка да тийген. Ал эстип. Кечинде бул деген саат түнкү 11-ден өткөндө ошондойлор убакыт болчу. Кайсы жерде элеңиз? Ошо ак үйдүн алдында, эшигинин алдында. Уже элдер атып бер жактан жанагы жардыргычтар менен жарыла баштады. Бир баланын өз көзүм менен көрдүм, ошо кол жагынан жарылды, ошо колу уже мондой эле үзүлүп кетти. Булчуңдары жок. А мен болсо ошо ак үйдүн алдынан жашынып эле тургам. Карайынчы деп өткөндө көзгө тийди, жанында баланын да бир көзүнө тийди. Ал бала бул кошуна палатада жатат. Жанагы резиновый. Бул эки түрү бар экен, бирөө тоголок, анан бирөө беркиндей экен. Ошоктан тийип эле эс үчүм жоготкондо балдар мияка алып келип, жанын деле билбейм, чалып ала. Ошол жерден сизге бирөө жарым биринчи жардам көрсөттү. Ошол жерден эле ошакта эле турган балдар көтөрүп кетишти ошоктан. Скорый жок. Тегерек четте больницалар жабык деп айтты кийинчерээк. Ана бул 4-чү кор больницага алып келишиптир. Алып келгенде эле сразу мияктан уколун сайышып эмешти, эртеси күнү анан операцияга киришти 6-сында. Ошондон бери мияка травматологияга түшкөм, андан кийин 6-сы күнү глазное отделенияга отурушту. Корку сезим жок, корку сезим. Кантип сен корксоң анда болду, коркуп бойдон кала бересиң. Мындай киргизди операционага, наркоз берди, аны билбейм. Наркоздон кийин Сарыагаш жакта бир күн жаттым окшойт. Жанымда жакындарым, туугандарым, бир туугандарым, ата-энем болушту. Кече мурдайын эле кичине өзүмө келип, бүгүн кече тамак жей баштадым, акырында Кудай буйрса. Эми деп атышат мияктан неме? Болор, болду, боюңуз кандай дейт. Кыска ошол сөзүм менен. Ар жагын түшүнүп алсаңар. Главврач айтты да, жаңы лечащий врач. Ар жака өзүнчө чакырып алып, талаат, эми сабыр кыл, сеники агып калыптыр уже деп, жактан агып калыптыр деди. Мага жаңы эле бүгүн айтты, мынакей текшерип, аппаратка киргизип болбой калыптыр. Эже такыр возможность жок десем, жок дейт. Красный крест жасап беребиз деп атат, протезди дейт. Айжа мындай вообще болбой десем, бул мировой практикада жок андай дейт. Мага ошентип айтты. Анан баштан өтпөсө, көрбөсөң, билбесең каяктан анан. Эки жигит тең үй бүлө кура элек. Алар ата-эне бир туугандарын багышчу. Учурда өздөрү башканын камына муктаж болуп калган жигиттер өздөрү жөнүндө айтып беришти. Баламдын көзүн ким коюп бере алат азырчы? Ким эметип барат мына? Бир көз вообще жок. Койгонго да болбойт, эметпейт. Мен балам бул үйлөнө элек баламчы. Бул тагдыр кимге? Мен ичим күйүп атат. Азыр бүгүн вообще чыдабай калдым. Азыр кетан алып бердик. Ичирдим, чыдабай укол сайдырдык. Мына кичине эмесин эч кимди жактырбай атат. Ошо боль болгондо чыдабай атат балам. Канча балаңыз бар? Улусу ушу экинчи бул кызым 3-чү 11-дү бүттү. Кичкийин 5-чи класс. 2 кыз экеркем бар. Балам. Же үйлөндү элек маселесине чыккан. Акыл жашасың эмне болот билбейм да. Инвалид уже. Ичим күйүп кеткен. Өзүм Жумуш жок, бош азыр. айда-чүйдө жумуштар менен эле, баягы съемный, наемный деген эле. Өзүм негизи ЖДны бүткөм. Темир жолчумун. Аякта кичине иштеп, Машинист поезд сайдайт. жакпай калгандан чыгып кеткем, дарс окуйм деп.
Дәрс оқуға тапшырып, аяқтан кішкене тентек шығып кеткен аяқтан да. Анан ушу көчөдө эле майда чүйдө жумуштар менен жүрүп Каяктан жумуштуз? Азыр ошондой эле болуп калдык, анан кимде жумуш бар? өзүм эмне дейм, өзүм адреналин экстремал. Мындай жөнөкөй нерселер менен кызыкпайм да, жөнөкөй нерсеге күлбөйм. Чындык нерсе менен алектенгенди жакшы көрөм. Чын нерсе болсо күлөм, чын нерсе болсо катышам. Мындай эмелер менен мен көңүлүм жок кандайлар. Үйдө баккандардын бири сизсиз. Ооба, бул кыстап. Атак жумуш жумуш. Вирус болуп, тиги болуп да жумуштарда жок болуп, элдин баары кыйналып жүрөт го. Өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, канча жаштасыз, эмне иш кыласыз? Мен азыр 34-төн 3 тууган 2 карындашым бар. 2 карындашым турмушта, мен ата-энем менен туруктуу иштеген ишим жок. Ата-энем дагы пенсияга чыга элек. Ата-энемди карап эле арга жакта курулуш иштеринде жүрдүм чынында. Үй бүлө кура элексизби? Үй бүлө кура элек, үй бүлөнү эми курайын дегем. Şu ayın ayağında Kuday birisi oldu. Невестаңыз бар турбайбы? Kuday birisi var buldu. Hem al tiyebiti be. Оорукананын палатасында күйпөлөктөп уулдарынын жанында жүргөн энелер баламдын көзүнө эми ким салып берет деп сыздашат. Ушу жалгыз балам менен ушу жалгыз баламдын дел соолугу жакшы болсо экен деп күнү түнү көзүм карайгындай карап ушу баламды кабак кашын карап баскан турганын карап коюп отурам. Ушу балам жакшы болуп кетсе эле мен өзүм жакшыдай сезем да. Азыр менин акыбалым чындыгында кыйыныраак эле болуп атат азыр. Кыйын эле болуп атат. Баламды көргөндө зээнимге кейийт, жүрөгүм ооруйт. Өзүмдүн давлениям бар, давлениям көтөрүлөт, дары ичип коем, басып жүрө берем. Ушундай самый главный ушу балам жакшы болуп кетсин магачы. Ата-энесин багып турган ушу жалгыз балам да меники. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып дагы бир айтып кетсем болобу? Жанагы өтүп кетпеди балачы, ошонун ата-энесине бир туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтат элем. Сабыр этиңиздер, кайрат кылыңыздар. Негизи бул азыркы дагы эмелерге партия болуп бөлүнүп жүрүшпөбү? Ошолорго да аябай нааразымын да, тети балдардын кусуру урбасы болду. Ушу балдарды кичине бир көңүл буруп койгон ордуна те жакта жүрүшөт да, бири-биринен байлык мансап талашып. Андан көрө биримдикке келип, Кыргызстанда ойлойт деп келечегин ойлошпойбу? Бири-бири менен кылышып, топ болуп арга жакта жүрүшөт мынакей. Сатып алып маяктан угуп атабыз. Ошого жүрөк сыздайт. Бекер чыкты өтөттү балдар. Кыргызстан келечегинде чыкты да. Салаң жаш балдар мынакей. Мен баламдын көзү жок болуп отурат, мен азыр сыздап отурам. Салып берсин, көз салып берсин. Садыр ким эле? Жапаров. Ошо деген Келсин, Садыр Жапаров келсин бул жерге, келип баламдын ал-акыбалын сурасын. Башбактан жок, колу үзүлгөн бала гана келип кетти. Келип көзүн көрсүн, баламдын ал-акыбалын сурап келсин ошо Садыр Жапаров. Керек болсо ошо балдардын аркасы менен бийликте отурат ошол. Ошого Салсын, көз салып берсин. Бул байкеме дагы кошуна балага да көз салсын. Биз вообще настаивать этебиз салганды. Кылбайбы анда башкача мамиле кылабыз Садыр Жапаровго. Болду уже, бизге уже чучугубузга жетти уже. Эн аталардын канча көз жашы кетип атат, карачы канча сыздап отурат балдар үчүн. Канчалары өлүп атат боякта, тирүүлөр канча жарадар болуп отурат. Жетишет го, болду го уже. Жан талашып бийлик дегенде тим эле жан талашып чуркайсыңар ар кайсыз бурчтарга, тааныбаган кишилерге дагы акчаңарды берип. Ошол акчаңар бар көзүн жазатып бергиле баламдын. Жетпеген жериңерге жеткиребиз анда. Азыр болот жазалам. Азыр бүт кылсын. Бир басып келгенге дел соолугу сураганга алыңар келген жок. Эмне үчүн элге Эмне үчүн мындай кол көзгө салат? мейлип атат? Эмне үчүн Мен кыйналып Бакш, балдар. өтүп кеттир? Аягында уже серьезныйлар менен баштаптыр, осколочный гранаталар өргөттүр. Болбойт да. Өз элин сатып атпайбы, өз элин атып атат, болбойт да. Кеп жамандаганда эмес, кеп факт. Тетиги безграмотный кишини кетиргенибизге мен өтө кубанычтамын да.
Анын үстүнде мындай болуп кетерин билген эмесмин. Дүйнөдө эң таттуу, эң назик көз экен. Ошону Деп бирчимден. ойлогон жокпуз эч кимде. Мени алдап, мен биякырда эле Эң жүрөм. бал, эң таттуусу көз экенин түшүндүм. Анан элиме айтып кетермин. Бул согуштабачы. Согуштабы болду. Президенттикке отурабы, ким отурат, депутаттыкка отурабы, ким отурат, баарынан кол жазмасын алгылачы. Стоп, нынче эл наразы болсо, элге жакпаса, кетсин деген сөз чыкса, Сразу эле солдаттардан да подписти алсын, стоп. Ушундай учур келгенде, ондай коопсуздук, атым, сатым дегендер болбосун. Ушул учурда солдаттын баары элге которулсын. Элдин жаркын жашоосу үчүн тайманбаган жигиттер бүгүн минтип финансылык колдоого муктаж болуп турушат. Мындай шалаакылыкка ким жооп берет? Алардын жоготуусун ким толуктайт? Ким жоопкерчилик алат? Бул суроолор ачык бойдон кала берет. Жигиттерге жардам берүүнү каалагандар экрандагы реквизиттер аркылуу көмөк кылса болот.